Жайдын келиши менен айылда жашоо, турмуш, иш кызыйт. Ал ишке каникулга жаңы эле тараган мектеп окуучулары дагы жигердүү катышат. Биз Ысык Ата районундагы ичке суу айылына келдик. Айылдын турмушун балдардын көзү менен айтып беребиз. Үйгө дагы мен 2 бөлөм келген, ошолорду карап жатам. Анын ата-энеси болсо Москвага кеткен, каникулда иштеп келген. Ошо үйдөгүлөрдү карап, үйгө жардам этип жатам, аз каникул чыкканда. Мал доктуру айылда малдар көп карап көнүп калганда. Кызыгым ошо мал доктур. Айылдан төгүлгөн соң айыл таза, досторум бар. Эмнесин жута? Сасыйт, түтүн жыттанат, чоң айланат ошо. Бул айылга эме салдырмакмын да, жанагы күрөш, балдар жанагы спорттун алек болсун депчи. Канча уйду айдап келатасыңар азыр? 200. 200 уйбу? Канчадасың өзүң? 14. Мисалы, эс алганча сай берсе болот экен. Тодон тоюп келгенде мал эме болот да. Типа мени са дегенсичи. Ошо малда саясты. Мындай поколениега жараша акча чогултуп, прожектор коюп, поляны өзүбүз жасайбыз. Эч кандай мындай башка жактан жардам деле келбейт.